Кудайдын чакырыгы 19 май. Ыйса бардык айыл кыштактарды жана шаарларды аралап, синагогаларда элди окутуп, падышачылык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, ар түрдүү оорулардан, ар кандай кеселдерден айыктырып жүрдү. Элди көрүп, Ыйсанын боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жүдөп, мүңкүрөп калышкан эле. Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: "Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнуна жалынкыла. Ал өз түшүмүн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин." Түшүм бул Кудайга, куткарылууга муктаж адамдар. Тирүү Кудайга жол көрсөтүүчүлөр жок. Ошол түшүмдү жыйнап алуучулар жетишпейт. Кудайсыз жашоодо жүдөп, мүңкүрөп калган адамдар айланабызда, жаныбызда жашап жатышат. Тирүү Кудайды тааныбаган, ал жөнүндө түшүнүгү да жок динчил адамдар жалган жолду көрсөтүп, адаштырып жатышат. Түшүмдүн кожоюну Ыйса. Кыйналып жүргөн адамдарды көрүп, Ыйсанын жүрөгү ооруйт. Ыйсаныкындай жүрөк менен мүңкүрөгөн адамдарга боор ооруп, алар үчүн сыйыналы. Аларга жакшы кабар айталы. Тирүү Кудайга жол көрсөтөлү. Ыйсанын боору ооруду. Акыркы жолу качан мен тозокко бараткан адамдарга боорум ооруп, алар үчүн ыйладым экенин эстей албайм. Бул өтө өкүнүчтүү. Кошуналарыбыз, коллегаларыбыз, жакындарыбыз, туугандарыбыз алар кайда бара жатышат? Түшүм жыйнаганга кызматчылар керек. Кызматчылар жетишпейт. Түшүм жыйноочуларды жибер деп Кудайга жалыналы. Бирок Кудай бизди түшүм жыйноочу болууга чакырышы мүмкүн. Ошого даярбызбы? Канчалык көп адам түшүм жыйноочулар үчүн сыйынса, ошончо көп кызматчылар болот. Анткени ошол сыйынуучуларда түшүм жыйноочу кызматчылар болуп калышы мүмкүн.